Бишкек Ош жолунда жол кырсыгынан 2 адам каза болуп, 2 адам жаракат алды. Бул тууралуу Ош облустук ЖКХБнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы кече 16 февралда саат 22:30 чамасында Бишкек Ош жолунун 661-чакырымында тактап айтканда Кара Суу районунун Шарк айылында болгон. Анда 19 жаштагы БМ аттуу айдоочу ВАЗ-2106 унаасы менен бара жатып, Volvo 500 жүк ташуучу унаасын озуу өтүүгө аракет кылып, каршы тилкедеги Niva 2121 унаасы менен кагылышкан. Натыйжада ВАЗ-2106 унаасынын айдоочусу 19 жаштагы БМ жана унаада жүргүнчү катары бара жаткан 17 жаштагы иниси оор жаракат алып, Ош облустук ооруканасында каза болгон. Ал эми унаада жүргүнчү катары бара жаткан 16 жаштагы дагы бир өспүрүм оор жаракат алып, Ош облустук ооруканасына жеткирилген. Niva 2121 унаасынын айдоочусу дагы жаракат алып, Ош облустук ооруканасына жеткирилген. Өлкөдөгү 17 медициналык окуу жайды жабуу боюнча маалымат жарыялангандан кийин Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге коркутуулар болуп жатат. Мындай маалыматты министр өзү Суперкейчи порталына билдирди. Азырмага олигархтар, миллионерлер чалып алып коркутуп жатышат. Ошон үчүн мен 10 күн мурун эле журналисттер мага жардам бергиле деп айткам. Сабырбек Жумабеков мындай эле: бул жерде 17 миллионер Бейшеналиевди жок кылабыз деп чыгат. Себеби талапка жооп бербеген окуу жайларды менден башка эч бир министр жаба албайт. Ошон үчүн мени сакташыңар керек. Эгер мен жок болсом, бул система кайра эле келет, деди Бейшеналиев. Буга чейин өлкөдөгү талапка жооп бербеген 17 медициналык окуу жай жабууларын Алымкадыр Бейшеналиев билдирген. Бүгүн 17 февралда Саламаттыкты сактоо министрлиги жабыла турчу медициналык окуу жайлардын тизмесин жарыялады. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев өлкөдөгү көпчүлүк медициналык окуу жайлар акчалуу эле студенттерди окутпай турганын айтат. Мындан улам медициналык окуу жайдын 17си жабууларын белгиледи. Жабылышы мүмкүн болгон окуу жайлар: биринчи Адам университети, Бишкек экономикалык каржы академиясы, медицина кызматкерлерин даярдоо бөлүмү; экинчи Ала Тоо эл аралык университети, медицина кызматкерлерин даярдоо бөлүмү; үчүнчү Саткынбай Темтишев атындагы Азия медициналык институту; төртүнчү эл аралык медицина жогорку мектеби; бешинчи эл аралык Кыргызстан университети, медицина кызматкерлерин даярдоо бөлүмү; алтынчы Салымбеков университети мекемеси; жетинчи эл аралык Авиценна медициналык институту; сегизинчи эл аралык медицина институту; тогузунчу эл аралык медицина университети; онунчу Royal Metropolitan университети; 11-чи АВС академиясы жоопкерчилиги чектелген коом; 12-чи эл аралык медицина жана илим университети; 13-чү эл аралык илим жана бизнес университети, медицина кызматкерлерин даярдоо бөлүмү; 14-чү эл аралык Бишкек медициналык институту; 15-чи илим изилдөө медициналык социалдык институту; 16-чы Кыргыз медициналык стоматологиялык институту; 17-чи Ош эл аралык университети.